Жолың болгыр Кыргыз, силер Тажаткыр байгылы Олжобай Шакир. Мен бүгүн саясий айдыңда дайыма бир жандуу жүргөн Алтынбек Сулайман укамды чакырдым. Кош келипсиң Алтынбек мазыр. Мен сен саясий ишмердигиңе купунуп толду да өткөндө парламентте кымгут болуп атканда парламентаризмди сактап калуу зарылчылыгын, анан шайлоо косогосун төмөнгө түшүрүүгө демели билеңди түрүндүң да. Мындай айбат көргөсүз чында кыйын болчу ошол атмосферада, себеби Садыр Жапаровдун фанаттары жанагы күч менен басым кылып турган топтор ошол кезде каалаган диктовка кылып аткан убакта ошол жерде өзүң позицияңды берген жоксуң да. Мындай айтканда кыргыз саясатына жаштар келсин, жаштар бир бийликтин канын алмаштырсын деген кредондон кайтпай турганыңа абдан мындай дедим да. Себеби бизде саясий фигуралардын баары мындай азуулуу деген саясатчылар деле кээде жалп берип атпайбы мындай да, бир тактикалык жүрүштөр менен ошол позициясына тайып кетет да. Сен ошондо бекем турганыңдан улам сөз кургуң келип жүрүп эле андан ары анан сөздү улата беребиз. Ошол процесстерде мүмкүн кызыктуу интригующий жактарын айта кетсең деп болот да. Рахмат сизге да. Эми ал күндөрү ошондой босогон түшүрүү башка ошол маселелер, үч маселени каралбадыбы. Ал бышып жетип калган мезгилде, себеби шайлоодон эртеси шайлоодон кийинки убакыт болчу. Элдин нараазычылыгы, жанагы элдин толкундоосу ошол шайлоонун артынан чыкпадыбы. Ошол мезгилде жанагы форма 2 ошол эле мезгилде босогондун 3%, 7% бул көп болгондугу үчүн партиялардын көпчүлүгү сыртта калып калып, прогрессивдүү күчтөр сыртта калып калып, ошондой кырдаал жаралды. Ошол мезгилди кое бере билсек болбойт эле. Эгер ошол убакытты кое бере билгенде, азыркыга чейин өткөзүп билгенде, анда ушундай кайра калып калмак. Бул маселе мурда да көтөрүлгөн. Мурдан ушу биздин мурдагы экс президент Жээнбековдун мезгилинде деле көтөрүлүп, бирок ал убакта колдоо тапкан эмес, көпчүлүгү колдобой коюшкан. Ошонун практикада көрдүк да, ошол биз туура экенибиз. Ошол мезгилде анан жана темирди кызуусунда бас дейт го. Ошондой кырдаалда ошол мезгилде чыгарып калыш керек болду. Ошон үчүн ошондой кырдаал жаралды. Эгер мен ошол убакытты кое бергенимде, мен жалгыз болгон жокмун, менин колдоочулар деле болду. Биз кое бергенибизде анда өткөзүп жүрмөкпүз да. Элибиздин эң шор ушул болуп атпайбы? Көп учурда айтып атпайбызбы? Дагы парламентке жанагы капчыктуулар келип калып атат дегенчи. Мына ошол бөгөттү аттап кетүүгө жанагы идиректүү, билимдүү интеллектуалдар саясатка аралашууга чоң мүмкүнчүлүк да. Жана шайлоо косоосун 3%га түшүрүү, ошондой эле шайлоо фондун 1 миллион сом төлөсү, 1 миллион сом. Бул жанагы илим билимдүүлөрдүн бийликке келишине эң жакшы мүмкүнчүлүктөр жок дегенде салыштырмалуу. Бул ар кандай жанагы тоскоолдуктар бул эркин атаандашууга тоскоол болот да. Эркин атаандашууну биз дайым мындай жогору тутушубуз керек да. Эркин атаандашууга бул жана 7%, 5 миллион, ошол форма 2 эң чоң тоскоол болду да. Биз ар кандай шайлоону биз мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек да. Бар эркин атаандашуу, колунда баары жогу дебей, капчыктууларга эле мүмкүнчүлүк түзүп коюп, ал ушундай шарттарды жанагы бөгөттөрдү коюп, анан бул монополия жаратуу болуп калган. Ошону алып, эгер мына азыр эртеңки мына президенттик шайлоого дагы канча азыр 63 кандидат. Бул дагы жакшы көрүнүш. Эркин атаандашууну биз канчалык азыр камсыз кыла алабыз? Мурдагыдай эле адил ресурс, акчанын күчү иштейби же мындай бир жакшы. Бул жерде дагы жакшы нерсе мына форма 2 иштебей калды. Бул жакшы ийгилик болду, жетишкен. Могу кыртыштуу дөң былк этпегенде элечи, сен дагы могу удурган учурда, могу акыркы соңку окуяларда былк эткен жоксуң, ача жеке өзүңчү. Бирок командаңдан Алмамбет Шыкмамбатовдун
Садыр Жапаровдун позициясын колдоп атканы түшүнүксүз бойдон калды да. Бул команданын чечими болдубу же анын жеке тандоосу? Ал жеке тандоосу. Себеби дайыма парламентаризмди колдоп жүргөн киши эле ал кишинин өзүнүн жеке тандоосу. Ал бул партиянын чечими эмес. Демек ал кийинки парламенттик шайлоого аттанганда алар силердин катарда болбойт бул мен түшүнгөнүмдө. Жок, андай эмес, андай биздин катарыбызда эле болуп калышы аттана берет. Бирок бүгүнкү мына президенттик шайлоодо биз бир жака огон жокпуз эле. Анан өзүбүздүн партиянын ичинде мүчөлөрүбүзгө, башкабызга мындай эркиндик бердик. Эркиндиктин эмеси ушул да, демократиянын ким кайсыл жака өзүнүн көз карашы болсо, жеке мамиле, эми кыргыз эмеспиз. Жеке мамиле болуп калышы мүмкүн, же бир мындай симпатия бериши мүмкүн. Ошондой да биздин кандидаттар, биздин партиялаштар мындай эркин азыр. Саясий лидер катары анализин кандай учурга? Оомат кимдики азыр? Эми алдын ала бир кандидаттыкы десек 63 кишинин 62си таарынып калат да. Бирок дагы көрсөтүп тургандай, эми алдыңкы катардагылар жок эмес, бир 10 чактысы алдыңкы катарда болушу мүмкүн. Ошолордун 10 чакты бир жок дегенде 5-нин ортосунда бир чоң таймашуу болот да. Ошол таймашуу бул мындай эркин атаандашуу менен болсо басым болбой, бийликтин басымы болбой, мурдагыдай ушундай бир эле шайлоону таза өткөзүп алсак, бир эле шайлоону бизде ушундай бурмаланып келе атпайбы 30 жылдан бери жакшы эмес. Адибиловдун күчү менен ошондой мындай давлениянын күчү менен келе атат да. Ошон үчүн бир эмес 3 жолу чоң толкундон башкадан кечирбедик да. Ошо бир шайлоону таза өткөзүп алсак, андан ары уланып кетмек да. Мен чоң мындай мерчем менен караганда Садыр Жапаровдун эң чоң катасы бул болду дейм да. Парламенттик башкаруудан кайтып, президенттик башкарууга өтөбүз деп атпайбы? Биз кайра, эгер ал тегерегиндеги кеңешчилери оң акыл берсечи, биз революциялык эмес, эволюциялык жол түзүүгө мүмкүнчүлүк бар эле да. Парламенттик башкаруу мейли баш мыйзамдар ката кемчиликтер болсун, бирок ошону оңдоп түзөө жол менен үчүн парламентаризмди күчөткөнгө барган жок. Бул сырткы күчтөрдүн таасири менен чечимге барды ушундай, же өзүнүн командасынын жеке өзүнүн чечими деп ойлойсуңбу? Мен 2014-жылкы ал кишинин мындай көлдүн жээгиндеги бир кайрылуусун көрдүм. Ошондо эле айткан экен 2014-жылы 6 жыл мурда өзүнүн позициясын президенттик башкаруу одномандатный жана курултай деген бул кишинин өзүнүн түшүнүгү деп мен түшүндүм. Өзүнүн мындай баалуулугу, көз карашы. Андан башкалар да президенттикке кайталуу деген башка кандидаттар. Дүйнөдө өнүгүп аткан өлкөлөр парламенттик система басым коюп. Тескерисинче ошондой да, көбүнчө президенттиктен парламентке өтүп атышат да, өнүккөн өлкөлөр. Парламенттиктен президенттикке кайткандар булар аз эле саналуу да. Өнүгүп кеткенден кийин Түркия мисалы үчүн. Андан кайтышты да президентке. Биз өнүгүү жолунда кетип атып, кайра эле артка кайтканыбыз менин оюмча бул аябай эле чоң катачылык деп айтат. Биз кайра артка кадам таштагандай болуп калатабыз. Мен өткөндө Facebook баракчама сенин сүрөтүң келдим эле, Клара Сооронкулова, анан Садык Шерниязовдун. Себеби ошол убактарда прогрессивдүү күчтөрдөн үчөөңдү көрүп аттым эле да, мындай президенттикке ат салса, ушулар бир босогодо калбайт болуш керек деп. Бирок бүгүн көбөйүп баштады. Элдар Абакиров, Рапшан Жээнбеков чыкты, Каныбек Иманалиев, дагы кимдер аты жыты эске келбейт. Садык Шерниязов, ушулардан эми басым кое турган, мындай саясий ишмер деген ооз калып бир сөз кыла турган кимиси? Эми бул сиз азыр атаган инсандардын баарынын баалуулуктары сиз менен экөөбүздүн баалуулугубуз менен булар шайкеш туура келет да. Ал эми бул жагы кандай болот? Иш жүргүзүш. Булар азыр биз айткан биздин баалуулуктар менен, биздин көз караштар менен туура келет деп айтканыбыз менен ошол эле мезгилде булар азыр бири-бирине оппонент болуп калышты.
оппонент болуп калышты. Бир электоратты 5-6 азыр талашат да. Президенттик так жалгыз. Жалгыз. Эгерде ушул прогрессивдүү күчтөр ушул парламентаризм, демократия деген ушул инсандар, кандидаттар бир акылдашып бир күчкө чогулса, анда бир ийгилик жаратышы мүмкүн. Ушундай кеткен болсо, анда аз-аздан голостор бөлүнүп, ич чыгылыш болушу мүмкүн. Ушундай болуп ийгиликке жетиши күмөн болуп калат да. Бул жерде эми демократия менен авторитаризмдин жол тарашы болот да. Кайрылыш эгер эл электораттын басымдуу бөлүгү садырды жактап турбайбы азырчы? Анда кайра биз артка кадам кылышыбыз мүмкүн, президенттик башкарууга баш ийип берипчи. Аны эгер ага моюн бербейбиз, жок биз парламенттик жолду тандайбыз десе, бул жерде саясий лидерлердин эле эрки эмес, элдин жалпы аң сезими шайлоого болгон активдүүлүгүнөн деген да көз карандыгы дейм. Эми мына 10 жылда биз парламенттик башкарууда келдик деген түшүнүк бар да азыр негизи. Бирок чындыгында андай эмес да. Де факто биз супер президенттик башкарууда эле келдик да. Атамбаевдин мезгилинде дагы, Жээнбековдун мезгилинде ал 2 киши башкарды да. Парламент өзүнүн толук кандуу ыйгарым укугун аткара алган жок. Аткара алган жок. Ошон үчүн бизге жанагындай аттар коюлду. Мен баягында бир кайсы жерден айттым, Азаттыктан айттымбы? Күнөөнүн баары президентте же парламент өкмөттө эмес экен, парламент экен депчи. Чыгып калган парламент экен. Себеп дегенде парламент жалтак, кошоматчы, коркок. Ушундай да. Ошон үчүн парламент, эгер күчтүү парламент түптөйбүз десек, биз анда эркин атаандашууну болушубуз керек. Жанагы 3% дагы көп да негизи. 1% болуп, анан толтура күчтөр тирешип, анан элге бир жакшы подачаны берип, анан эркин конкуренция менен, эркин атаандашуу менен мындай жакшы күчтөр келсе, парламентте ошолордун үнү чыгып турса, анан парламент күчтөнөт. Парламент күчтүү болсо, естественно, өкмөт күчтүү болот. Өкмөттү парламент иштетет. Ошондо алдыга жылыш болот да. Мындай жанагы бөгөттөр менен, тоскоолдуктар менен албетте өкмөттүн иши алдыга жылбайт, президент күчүндө боло берет да. Парламенттик башкаруунун караанын да көргөн жокпуз да. Караанын да көргөн жокпуз. Атамбаевдин убагында дагы, Сооронбайдын убагында дагы. Мен 3 жыл мурда ошон үчүн элге ушунчалык эл парламенттик башкаруу ушул экен. 120 мың эчтеке жасабайт экенсиңер деп ушул жаман көрүнүп калды да. Эч жасабаган үчүн жаман көрүндү. Эгерде мындай кыялдан көрөм да, эгер ошондо парламенттин спикери сен же Текебаев өңдү мындай тирик карак саясатчы тургандачы, парламенттик башкаруу көркүнө чыгат эле да, президентти килемге чакырып турат элеңер, сотторду, аткаруу бийлигин андайга жарап берген жок да парламент. Ошон үчүн элде ой парламенттик башкаруу уюштурбайбы, 120 депутаттын бул жөн эле кой экен, чимкирик экен деген түшүнүк пайда болду да, элде жек көрүү пайда болуп калды да. Парламент өзүнүн ишин жасай албаган үчүн президент бекитип атпадыбы бүт өкмөттүн составын, премьер-министрдин силер барып премьер-министр болот, колдоп бергиле дегенде сөз болуп атты. Анан ошону эки колдоп парламент биз колдоп атпадыкпы? Мындай айтканда баш мыйзам өзү да иштеген жок да, парламенттик башкаруу деген норма турган менен. Баш мыйзамды биз дагында эле ошо президенттик башкарууда жүрөбүз да. Биз депутаттардын көпчүлүгү даже ошол баш мыйзамды мындай жакшы маневр иштейт деп карап да койбойт да. Бирок мындай үстүртөн окуп коюшу мүмкүн, маневр ар бир пунктун карабайт да. Баш мыйзамды Садыр Жапаров окубаган, алтын чыгып келгенде көрбөдүкпү, себеби ал чыкты. Биз неме жалгыз мандаттуу шайлоого барабыз деп, андан да кайра тез эле кайтты да, популисттик билдирүү болуп калды. Анан ошондон дагы эгер биз парламентаризмди күчөтөбүз десек, ошо партиялык система менен шайлануу керектигин дагы унутпай басат да саясий топтор. Ошо баш мыйзамды карабаганда. Эми Абдан барабыз деген бул артка чегинүү. Абдан мисалы үчүн мурда Абдан ал
90 жылдары 2000 жылдары элде мындай бир аз элде баалуулук башкача эле. Интеллигенцияга, билимдүүлөргө, мындай жаштарга бир акчасыз авторитети менен өтүп келген депутаттар көп эле ал кезде. Ал кезде мисалы үчүн ошол эле Масалиев, Текаевде акча жок, Садырбаевде деле акча жок болчу. Малбарктын өзүндө жок. Бекназаров, Дорунбек Садырбаев, ошо башкагон инсандар элдин колдоосу менен эле келчү да. Азыр ошондой болот деген мындай үмүттөбүз да. Үмүт бир кандай болбойт азыр. Азыр албетте мезгил өтүп кетти. Азыр билимдүүлөр эмес, билектүүлөр келет. Анан капчыктуулар келет, кадырлуулар эмес, капчыктуулар келет. Ушулардын заманы болот. Аднамадынан не болсо, ошондой болот. Эртең аны да көрөбүз. Эгер ушуга кетип калган болсо, бул такыр эме коркунучтуу көрүнүш да. 2 жыл мурда ысык көлдө мекендештер форум болбоду. Ошондо Сооронбай Жээнбековго мен түз сурап берсем, КТРден аны 40-та беришкенде, бирок ошондо соолду мындай койгомда, Конфуцийдин жакшы айтканы бар. Падыша бул шамал. Шамал кайка жапырса, калган өсүмдүктүн баары ошондой жапырат. Демек баягы бизде деле Кыргызстанда парламентти башкаруу дегенибиз менен президенттин кашкабагын караган саясат жүрүп атат депчи. Ошондо деле баягы коомчулук дагы парламенттеги бир өз талабында кое алган жок да. Парламентти канчалык сындаганы менен бирок аткаруу бийлиги атайын эле койгондой болду да. Жана Дастан Жумабековду спикер катары ал канчалык эл аралык коомчулукка шылдың кылбасын, ички саясатта деле канчалык каталарды экөө сөздүн башын кошо албаганы деле шылдыңга кабылбат да. Бирок ушул атайын саясий технологдордун ыкмасы эмеспи? Ошо парламенттик башкаруунун мына деген бир сырткы күчтөрдүн дагы таасири, ички биздин өзүбүздүн борбордук бийликтин дагы ишараты болду. Мен оюмча сырткы күчтөрдү канчалык экенин билбейм, бирок өзүбүздүн бүгүн кимдер өсүп атат, кимдер чоңоюп атат, кимдер ордунда иштеп атат да, мисалы үчүн. Алар эң негизгиси кошоматчылыкты жакшы өздөштүргөндөр. Кошоматчылыкты өздөштүргөндөр, анан ошол мезгилде мындай кайчы пикирин айтпагандар. Ошол сиз айтып аткан Дастан Жумабеков ошондой аябай мындай удобный болгон Атамбаевга, Атамбаев койгонда. Андан кийин ошол Жээнбеков деле ыңгайлуу болду. Башка бир кичине мындай тишин көрсөткөн башка бирөө келсе, укпай парламентти күчтөндүрүп, жок андай болбойт деп кетиши толук ыктымал да. Ошо андай адам керек эмес да. Ал тилекке каршы Атамбаев менен Сооронбайга ыңгайлуу саясий топтордун баары тиги Садырга ыңгайлуу топ болуп берип турат да. Парламенттин басым бөлүгүндө ошолор. Бир нерсени түшүнө албай атабыз. Ушул башкарууга келгендер, башчы болуп келгендер, кошоматчылар кандай оңой кошомат кылса, ошондой оңой сатышын. Ошолор гумандуу болуп көрбөйт да. Анан мындай башкарууга келгенде кыйындарды, баш бербегендерди, ошолорду баш ийдирип алса, ошолор аягына чейин сатпайт да. Чыңгызхан эмне кылган? Башын алган, ал сатып келгенде. Чыңгызхан мисалы үчүн өзүн аткан жебени баш ийбеген, жебени баш ийдирип алган. Ал кийин верный эң ишенген эмеси болбоду. Россиянын жашоо басып алды мисалы үчүн. Ошон үчүн баш ийбегенди баш ийдирген бул күчтүүлөрдүн эмеси да. Өзү коркпогон, өзү эрктүү, өзү күчтүү башчы келсе, күчтүүлөр да коркпойт да. Эгерде слабый болсо, ал ошол слабыйларды издейт. Мына Садырдын бейнеси ушул жерден чыгып калып атат да. Садыр Жапаровдагы адилеттүүлүктү жөнүндө сөз кылып атат. Элдин деле кара таман, элдин көйгөйүн көкүрөгү менен сезип турган Дамамат айтканы мененчи, бирок аткарган иши көргөзүп атпайбы? Бийлик курамында кимдер турат? Ошол жанагы ички коюмга кирип чыккан шулуундардын баары парламентте буга чейин тилин тишине катып отурган, мисалы Талат Мамут бүгүн спикер болуп отурат.
Ошол эле өткөндө Канат Исаев дагы спикер болуп кыска мөөнөткө туруп берди. Мындай айтканда эң алсыз бир саясий фигураларды бетке карап мындай мерчемдүү орунга коюп атканын өзү дагы опурталдуу да. Бул өзүнө казып аткан оор эмеспи? Эми азыр жана эле айтып кетпедимби, канчалык оңой баш ийсе, ошончолук бак бурулуп кетет да. Жанагындай кыйындарды баш ийдириш бул ага эрк керек, ага дух керек, ага бир тактика керек. Өзү келип алды менен кирип, арты менен чыккан өзү келгендерди, кошоматчыларды аларды жеңил деп башкарышчы, убактылуу. Ал убактылуу экенин биз дагы эле түшүнбөй атабыз да. Ошон үчүн ал сөзсүз опурталдуу болот. Аягы ушул кайталанып аткан 30 жылда кайталанып аткан окуялар кайра эле кайталана берет. Оор мезгилде бурулуп кетишет. Же телефондорун өчүрүп бекинип калгандарын да көрүп кетчү. Мисалы үчүн 6-5 күнү биз уктук ошол Жээнбековдун жанындагылар жоголуп кеттир. Жакын жүргөндөр телефондорун өчүрүп 3 күндөн кийин пайда болуштур. Ошо результат. Андай мезгилде күчтүү командасы болсо жанында турмак, сактап калмак да. Чыгып элге чыгып сүйлөшмөк, жана революционерлер менен сүйлөшмөк, токтогула экен депчи. Анда айбат берип бир басып барган командасында бир жигит болгон жок да, мисалы үчүн. Бир ишенимдүү адам чыгып берген жок да. Эми жашыруу болбосо, могу президенттик ат салышка чыккандардан кимди ачык колдогонго мындай айтсаң болобу? Мен азырынча карап атам. Мындайда биз баардыгыбыз негизи сүрөөчү болсок, же бир дембөөрчү болсоң, мисалы үчүн любой спортто, любой нерседе, ар кандай нерседе мындай ута турган жагына мындай эме кылгың келет да. Утулгубуз келбейт да, ар бир адам эч утулгун келбейт. Утулган бул мындай ичиңен эме болосуң да, ыза болосуң. Утсаң ушундай кандай мындай удовольствие аласың да. Утуш деген бул жакшы деген. Табигый нерсе экен да. Анан утуш керек биринчи. Мисалы үчүн кимдиге сүрөөчү болуп, кимге жардам берсең утуш керек. Ал негизги. Бирок ошол эле мезгилде анын азыр именно президенттикте баалуулуктары биз менен көз караштары менен төпкөлөбү. Бул дагы негизги маселе. Төпкөлөбү, мисалы үчүн мен парламентаризм деп атам. Парламентаризм менен биз бул жааматтын көпчүлүктүн башкарысы да. Буну менен биз өнүгөбүз деген мен оюмдан кайтпайм дагы да. Бул туура жол экенин мен ар кандай талаштарда өзүм тастап айтып келатам. Туура жол экенине мен терең ишенем. Ошондуктан ал жагы туура келиш керек. Ал ошол эле мезгилде тиги президент болом дегенден мүнөзү, жанагы кымтыксыз аброю бүт жагы мындай туура келиш керек. Мен ошон үчүн мындай азыр байкап карап турам. Эгерде мен башкача ойлонуп, эртеге эле жеңип, анан эртеге илешип калайын деген ой болсо, анда жеңилирээк болмок да тандаш. Бизде көпчүлүктүн түшүнүгүндө мындай болуп атат да, парламентте 120 депутат көп депчи. Тескерисинче бул да аздык кылып аткандай да. Себеби парламентаризмди жолун тандасак эгер, аз жактын курамы канчалык аз болсо, аларды тескеп турчу күчтөр да отурат. Жеңил болот да. Жеңил аз болот, оңой болот башкарыш. Көпчүлүк болсо, көп түрдүү пикирлер жаралып турса, көп талаштар болуп турса, анан талаштан тактык жаралат дейт. Көпчүлүктүн башкаруусу деген ушул да, көп болгону бул эми 120 андан көп болуп кетет, эми бирок 120 деле мисалы үчүн көп эмес да. Көп эмес. Негизи бул жерде сапат да болуп атат да. Ошон үчүн сапат начар болгон үчүн маселе санга чыгып кетип атат да. 120 көп экен депчи. Эгерде сапаттуу болуп парламент өзүнүн жумушун жасаганда,
анда бул санында маселе болбойт болчу да. Бирок бизде бюджетке чоң күч келген чыгымы көп болуп атат да, болбосо 120 эмес, мейли 200 депутат болгон күндө дагычы, бирок жанагы олчойгон айлык эмес, жанагындай жеңилдиктер эмес, жардамчыларына, кызматтык машинасына чектөөлөр коюлса мүмкүн. Жөн эле унаасыз эле жүргөндөйчү, автоунаасыз эле жүргөндөй шарттар менен болсо мүмкүн ошо. Жок, азыр автоунаа жок депутаттарда. Бир эле жардамчы бар. Бир эле жардамчы. Чыгымдын көп дегени ал жанагы жалпы аппаратта канча адам иштейт ошол аппаратка. Анан мындайда, мисалы үчүн парламенттин чыгымы бир министрликтин чыгымынча эмес да. Парламенттин чыгымы 800 миллион сом. Министрликтердин чыгымдары андан 2 эсе көп. Мисалы үчүн Минкультураныкы 1 миллиард 200 миллион ушундай. Маданият министрлиги жакшы экен, бирок көзгө көрүнгөн иш аз көрүнөт. Мисалы үчүн ушундай үй совхоздуку почти 1,5 миллиарддан көбүрөөк ушундай да. 1,5 миллиардга жакын ушунун тегерегинде. Ушундай. Парламент негизги чыгымын 120га санап салышат да, 120 депутат. Ушундай чоң чыгым болду. Жок, ал жакта миңдеген аппаратта жумушчулар бар да. Отделдерде. Эмесе жеке өзүнүн саясий ишмердигине келели. Дегенде саясий ишмердигинге мурда сен спорт чөйрөсүнүн көрманы катары, ошолордун демөөрүсү катары таанылдың эле да. Ошол кездерде мындай парламентте дагы ошондой чоңуштун характердеги көрүнөт мүнөздөгүдөйчү. Анан эле күтүүсүз эле бул жолку парламенттик аттануудачы командан кардиналдуу өзгөрүп, ажеңге баягы илим билимди приоритет кылган деги саясатка өмүр барбайм деген мүнөздөгү балдарды топтогон, команда топтогон мындай парадоксальный болду да, таң калышты да. Ошо илим билимге приоритет койгон күчтөргө басым коюп, анан дайыма либералдык баалуулуктарды алдыга сүрөп чыкканым үчүн коомчулуктун сүймөнчүгүнө айландым да, мындай айтканда. Анан бирок биз келечекти бураны булчуң этип буран сандай жаштарга калтырабызбы же мээ булчуңу кубаттуу жаштарга калтырабызбы? Сен ушуну түшүндүңбү? Мындай да, менен сиз азыр белгилеп кеткендей, спорт тармагында мурда спортчуларды тегеректеп жүрчү да. Бирок азыр деле алар тегеректеп жүрүшөт. Мен 10 жылдан ашык парламентте депутат болуп иштеп, мен түшүндүм, билим баары бир өзүнүн мындай жыйынтыгын берет. Эгер биз көпчүлүк мезгилде билимге анча көңүл бурбай келебиз, билим баары бир эң негизги приоритетте билим. Ар бир адис терең билимдүү болсо, өзүнүн тармагында терең билимдүү болсо, бул албетте ошол тармагынын майын чыгарып иштейт да. Мындай талаштар болуп калат да. Мисалы үчүн түрдүү адистер бар да. Мен билимде сен айтам. Экономисттер, финансисттер айтат, мамлекетте эң негизги бул экономика жогору болсо, экономика болсо, анан калган болот дейт да. Негизги экономика күчтүү болуш керек дейт. Силовиктер айтат, бул негизги эми коопсуздук, порядок болуш керек, мыйзам иштеш керек деп алар өздөрүнүн көз карашын айтат. Мисалы үчүн врачтар айтат, ден соолук негизги приоритет, ден соолук жакшы, ден соолук медицина күчтүү болсо, ден соолугу чын болсо, калганы болот. Маданият тармагындагылар айтат, негизги улуттун немеси маданият,
маданияттуу болсо ушул негизги деп бар. Бирок ар бири өзүнчө туура айтып атат. Ошол эле мезгилде эгерде билимдүү экономист болсо бул жакшы ийгилик жаратат. Эгер билимсиз болсо, бир цифрадан адашса, бул чоң жоготууга учурат. Билими тайкыраак врач болсо, ал туура эмес диагноз коюшу мүмкүн, же туура эмес операция жасап бирөөнү өлтүрүп алышы мүмкүн, туурабы? Же болбосо билими жетиштүү эмес сот болсо, туура эмес соттоп, же туура эмес күч органдары туура эмес эме кылса, маданияттагылар дагы туура эмес билими терең болуп, ар биринин билими заманбап, бүгүнкү заманбап. Терең болсо бардык тармакта. Бул ийгиликке жетет. Значит, эмнекен негизги билим баары бир алдыга сүзүлүш керек. Сүзүлбөй турган курал экенин биз моюнга алышыбыз керек. Ар бир тармактагы билимдүү болуш керек. Ошол эле кара күчкө таянган спортсмендер деле алардын билим деңгээли жогору болсо, алардын интеллект, аларда ошол эле спортундагы белки билими тайкы караганда ийгилигин сөзсүз алдыда болот. Алтынбек, бир суроо берейин, терикпейсиңби? Жок. Конфуций өзүнүн шакирттери менен бийлик башкаруу өнөр жөнүндө сөз кылып атканда шакирттерине айткан устасы бар да, неме дейт. Эгер сен элге кызмат кылам десең, аты жөнүң бирөө шылдыңдабагандай болсун дейт да. Анан кейпиң бирөө келебегендей шылдыңга публичный адам деп айтачы бүгүнкү күндөчү. Мисалы теке дешет да. Сени через деген термин бар да. Анан мен тар сөйлөдөн угушума караганда сен операция кылдырган дейт. Анан оратордук искусствого аралашып жүрөт. Бул ошол жагынан өстү дейт да, интеллект жагынан дагы. Ушунун канчалык чындыгы бар? Эми через деген бул анын расшифровка кылса, ал волевой деген. Күчтүү деген. Уяла турган нерсе нерсе эмес. Мисалы үчүн жанагындай косой же кривой же башка дегендей эмес же ошондой бир мындай менин мүнөзүмө жараша коюлган мен тең туштарым, кичинекейимде эле жаштыгымда коюлган сөз. Анан мен кичинекейимде бизде жаш кезибизде айла чоңойбодук го. Үстүңкү жаш балдардын тиштери кемек болуп, үстүңкү тиши менен эки тишин алдырып салганда, кем болгондо анан алдыңкы эгим алдыга жылып кеткен. Анан привкус туура эмес болуп калган. Ошодон бир аз эгим алдыга жылып кеткен. Анан кийин аны оңдотуп түзөткөн. Болгону ошол. Жакшы, интеллект жагынан өскөнүңдү мындай кескин өзгөрдүң да, себеби бизде саясий айдыңда чаң салып жүргөндүн көбүчө саясий ишмерден карап отурсаң, баягы эски пластинканы айланткандай да, деградацияга кеткенде, артына кеткенде кайрачы баягы элге жалындуу сөз, программасын айтса деле бирөөнү сындаган менен, бирок өзүнүн талап кылбайт да, ошо өскөндү билим жагынан. Эми бул мен 3 сөз болдум. Биринчисинде 2,5 жыл эле отуруп дагы революция болуп кетти. Кийинкилеринде 5 жылдан толук. 5 жылда адам bir instituttu, üniversitede бүтүп bir кесипке болот. 5 жылда. Мен 2 университетти бүттүм да, азыр 10 жыл. Анан 2 университет 5 жылда канча билим алат да? Анан 2 университетте срогунда 10 жыл отуруп, мен эгер изденип өспөсөм, анда мен окуп аптырмын да ал университеттен. Эгерде кийин госэкзаменди тапшыра албайсың да. Эгерде 10 жыл отурган, 10 жылдан ашык отуруп мен өспөсөм, анда мен изденбептирмин да. Мен чында издендим, аракет кылдым. Сиздей кишилер менен көп баарлаштым. Анан өзүм издендим. Чөйрөдө өстүрөт. Анан дүйнө тааным өзгөрдү. Башка өлкөлөргө барып, депутаттар көп командировка чыгабыз, эки жакка чыгабыз.
көпчүлүгү сыртка чыккан чиновниктер барган жери кайер? Отель, андан кийин шопинг, анан бир жакшы ресторан. Ушундайга барышат да. Башында мен деле ошентип жүргөм да. Кийин анан мен бир жакка чыкканда мен изденим. Ошол өлкөнүн мисалы үчүн бюджетин, ошол өлкөнүн мыйзамдарын, ошол өлкөнүн элин пештон жүрүп аралап, ушундай кылып өзүм изденип, карап, салыштырып аттым да. Эмне үчүн биз мына азыр 3-чүсү болду да, 2 жолу революция кылып, дагы деле биз өнүгө албай атабыз, тура жолго кете албай атабыз деген суроону койдум дагы анан издене баштадым. Издендим, ошо Сингапурдун карадым, мисалы үчүн Япониянын тажрыйбаларын, ошол эле Южный Корея, мисалы үчүн Азияны айтып атам да. Ошол эле Турциянын, Малайзиянын, ушуларды, Индонезия, ушуларды карап, алардын анан Европада өлкөлөрдү карап изденип, анан Американын ушинтип баарын эмне үчүн биз жылбай атабыз деген суроону коюп алып. Биздеги айрым саясий лидерлердинчи дүйнө таанымы, коом таануу, түшүнүүгө, билими жетишпегендер уланчы артка кадам шилтеп атат да, бийлик башкаруу формасы, ошо жана президенттик башкарууну көздөп аткандар да ошол өспөй аткандар ошолор болуп атат да. Эми башка суроо көтөрөлү. Белгилүү философ Жан-Жак Руссо, француздардын атактуу философу, мамлекеттик түзүм жөнүндө көп акыл камчыгат да. Ошонун айтканы ордон философтор чыныгы философко айланбайт, саясатта узак мөөнөт күрөштө жүргөн адам философ болуп чыгат депчи. Себеби ал баягы үстөл кучакта отурган философторго караганда турмуштун кайнаган жеринде жүрөт да саясатчыларчы. Эл менен болгон катнаш, шайлоолордо сынактардын баары, сыноолордун баары адамды чын эле мындай ойчул кылат бекен? Эми бул элдин адамыбыз да биз. Биздин ар бир сүйлөгөн сөзүбүз, биздин кыймылыбыз бул эл карап турат. Бир жерден бир катачылык кетирсең, ошол чогулткан сенин аброюң артка кетсе, ошол убакта электоратың жоктосуң. Эгерде кыймылың көпчүлүктүн пайдасына тийип, бир сүйлөгөн сөзүң бир салмактуу болуп, жасаган иштериң туура болсо, электоратың көбөйөт. Биз саясатчылар дайым ошонун үстүнөн иштейбиз. Ошол сиз айтып аткан ошол философия ошонун ичинде. Жок дегенде бар электоратыңы кармап турушуң керек. Бир катачылыктар келип. Аракет кылып, аны көбөйткөнгө аракет кылыш керек. Негизги саясатчынын өзүнүн электоратын кармап туруу жолдордун түрлөрү көп да. Биздин коомдо тиги саясат бул өтө чеберчилик менен аткарылган искусство экенин түшүнбөй келатабыз да. Саясат десе эле баягы чылак оонаган күрөштөрдөн улам саясат ыплас экен, саясат мындай экен деп жүз үйрүп атабыз да. Саясат бул искусство экенин ажыраттыңбы? Албетте, саясат бул аябай искусство, бул жерде аябай мындай камырдан кыл сууган кылдаттык керек бул жерде. Биздин саясатта эмне үчүн ушул саясатчылардын философиясы ошол эмеси өспөгөндө бул саясатта жүрүш жеңил жолдору бар да. Бул ошол эле аябай кошоматчылыкты жакшы өздөштүрсөң, ошол эмеси тигилде бир каржың болсо, жакшы капчыгың калың болсо, эмне 500 миң берип өтүп аткан бийлик партиясына алдыңкы ондукта туруп алсаң, жүрө берет экенсиң да. Ошентишет да. Башчы чүгөңдөйгү жокпу, мааниге эмес. Мааниге эмес, ошол 5 миңдин бийик каршы жолдун келип дагы изденет. Же болбосо жакшы кошоматчылык кылып, жакшы кирип чыгып, ошону жакшы өздөштүрүп алса дагы саясатта бийликтин партиясынан бийликтин партиясына өтүп келет, ушинтип көпчүлүгү жүрүшөт да. Ал эми изденип, электоратын карманып, ушундай кылган саясатчылар көбөйтүп, андайлар жок эмес, андайлар дагы бар. Рингдеги боксердунчу
мыкты соккусун же кыймыл аракетин чебер мындай көрөрмандар карап тургандачы чебертерге баа бергенде сен өткөндө парламенттеги бир чеберчилигиңге баам бердим да жанагы Текебаевга сөз бербедимби себеби орунду күнөө мындай кинеледиң да тиги мындай сөз ошо ушундайда эмнеге позициясын билдирбей турат парламентаризмди коргоп калуудачы ушундайда тажрыйбалуу деген Текебаев эмнеге чыкпай сүйлөбөйт дегенде ал мажбур жолу менен чыгып сүйлөдү да ал да орунду айтты. Саясаттагы чеберчилик мындай бирине бири топ берүүдөгү ыкмадай футболдо ошондой эле кайсы мезгилде ким эмнени айта алат ошону өздөштүрө билген ошол саясатчы жанагы волейбол ойногондо бири бирине пас кыргыз саясатындагы маданиятта саясий маданиятты ушундай көрсөтсө болот да маселен ушундай жылт эткен нерселер бар бирок аз болуп атпайбы биздин парламент ушундай парламентке күчтүүлөрдүн келишине жанагы бөгөттөр түзүлүп калып атпайбы жанагы тоскоолдуктар ошондой жанагы байлар жанагы эркин атаандашы болсо аябай күчтүү игроктор келмек да эркин атаандашы да жок дегенде парламенттин 120нын бир 30-40 ошондой бири бирине пас бере ала тургандар келип калса анда чынык парламент болмок азыр андай болбой атат да аз да азыр бомбардирлер аз бири бириңерге мында пата чагыла турган кимдер атын айтсаң мүмкүн баягы кыргыз саясатындагы маданият жөнүндө сөз кылалы ошол саясий аң сезимге таасир эте турган себеби бизде саясий топтор көп учурда жең ичинен сүйлөшүп алат эмеспи мындай ачык ошол неме плюрализмге келгенде диалог курууда ошого жарандуулар кимдер саясатта кышып жетилген азыр эми мен мынтип айтпайм 5-6 соозукта 5-соозукта андай ошондой саясий игроктор көп болчу да эсиңде болсо керек ата журтта аябай көп ошондой саясий игроктор бар эле тажрыйбасы көп ошол эле мезгилде ата мекенде бар эле ошону арнамыз бүт эле партияларда жок дегенде 5-6 кишилер бар эле чогуу бир 30-40 саясий күчтүү саясатчылар бар болчу 5-соозукта аябай мындай талаштар кызуу талкуулар болчу 6-соозукта андай байкалган жок да 6-соозукта андайлар почти аз жок болду да биз ошол уркешти тыгыны тиктеп отургандарга эскертип коеюн саясий оюн десе бул жаман мааниде айтылып аткан жок саясий оюн деген эл жабырлап калбаган мамлекеттин келечеги тобокелге салбаган оюндар деген жакшы мааниде себеби баары саясаттагы оюн жакшы жагына болсун деген маанайда кеп кылгым келет да ошондой оюнга жарамдуу бир бизде ансамбль болуп дейиличи мындай саясий ансамбль кура турган күчтөр аз болуп атат да мисалы үчүн саясий оюн дегенде оюн деп башкача түшүнүп алышат игрок деп айтылат да ал мындай түз эле кабыл алынат бирок кыргыздын төл сөзүндө да ордо оюндар деп айтылып келген да ооба өз негизи аны эми билип табият билгиси келбей башкача бургусу келгендер түшүнгүсү келгендер эми дайым бурмалай берет ар бир сөздөн өзү кынтык тапса болот негизи ал эми ошентип издешкендер издеше берет да а негизи ошентип айтылат да өзү негизи 2010-жылы бекен жаңылбасам тарыхчылар фондун түздүң эле 2010 2011 ошол тарыхчыларда болгон ишиң ырат уланып келатабы же үзгүлтүккө учурап калдыбы аягына чыга элек Кытайдан Өзбекстандан дагы башка өлкөлөрдөн изденишип аткан биздин тарых совет мезгилинде бурмаланып калганда жок болуп кеткен эгер ошого эле таянып жазып калсак анда чыныгы тарых жазылбай калат экен да ошон үчүн анан бүт изденип атышкан да сырттарда бүт мунун себеби чоң улуттук долбоор болду эле да ошонун аягына чыкпай келатат бирок эмне тоскоолдук финансылык мүмкүнчүлүк жокпу
тарыхчылар ушундай болуп атат, талаш көп ичинде. Талаш эми тарых дайым бурмаланып жазылганда терең издешип азыр талаш болуп кээ бир окуялар чындап эле бурмалангандарын ошол талаш болгон бул жакшы. Бирок кыргыздын жалпы мүддөөсүн канааттандырган кыргыз тарыхы жазылбай келатат да, эмгиче колубузда жок. Себеби соңкутарыбызда санжыра деңгээлинен чыкпай атпайбы? Ошол ар бир уруунун же бир өрөөнүн кызыкчылыгы менен эле жазылып калып атпайбы? Улуттук деңгээлде ушундай сиз айткандай бир тарых жазылып элек да негизи. Биз тарыхый фактыларды менен тарыхый фактыларга анализде берген ойчулдарыбыз чыкпай атат, тарыхчылар чыкпай атат. Бул жагынан дагы улут өзүн таануусуга келгенде аябай кашаңдык кылып атабыз да. Бирок мындай ишти демилгелеге алган жакшы болчу. Себеби биз ушул күнгө чейин кыргыз тарыхын окуй элекпиз. Кыргызстанга келген отурукташып калган баш булуттар көп улуттуу калкпыз дейбиз. Бирок ошолор сүргүнгө келгенде буякачы кандай тагдыр менен келген, эшелондор менен келип эле таштап койгон, өлгөн, карганы калды. Бирок ошолор менен биз түп көтөрө кыргыз мамлекетинин дөөлөтүн түптөп келатабыз да. Биз ушундай азыр бүгүн ушундай кырдаалда жашап калдык. Биз артка эле кыл чайып атабыз да. Биз азыр тарыхты жакшылап талдап коюп туруп, ар бир кыргыздын үйүндө туруш керек да, билиш керек тарыхты. Анан алдыга кетиш керек да. Дүйнө бүт алдыга кетип атат да. Биз өткөн мезгилде жакшы тактай албайбыз. Артыбызды эле карап эле, артыбыз биздин ата бабабыз мындай болгон деп эле ошо менен байланып чыга албай атабыз да. Биз чыгып кетишибиз керек да негизи. Бирок ошентсе дагы биз келечек муунду тарбиялоого, мындай тарыхтан сабак алыш үчүн мен bununla толук кошулам. Санжар Жигитов айткан кыргыз интеллигенциянын көзү желкесинде болуп калды депчи. Шорубуз ошондо болуп артка кылчактап атпайбызбы? Ал өнүгүүгө кетебиз десек алдыга карашыбыз керек. Ошентсе дагы бул кечүүкү эле тарыхыбызды унутуп атпайбызбы? Саясий тарыхыбызды 2005-жыл, 2010-жылкы саясий тарыхыбызга ушундан сабак ала албай атат да бүгүнкү бийликке келгендер. Тарых бизде эмне үчүн тарыхты биз окушубуз керек, эскеришибиз керек, билишибиз керек. Ошол тарыхый окуялардан биз сабак алышыбыз керек да. Ошол жерден терең изилдеп, ошол жерден кептирген катачылыктарды биз келечекке кетирбешибиз керек. Ошон үчүн биз билишибиз керек да ар бир окуяны. Ар бир окуя бирок бурмаланбай кагазга түшүш керек да негизи. Бирок көп мезгилде чындыктар кичине бурмаланып тарыхка түшүп калып да негизи көп туура эмес. Себеби ал чыкса ыңгайсыз абалда калып калышыбыз мүмкүн дегендей тарыхчылар көп мезгилде оңдоп мындай мисалдан жакшы жазганга аракет кылып келишкен да. Көп нерселер жашырылган нерселер көп да өзү. Туура көрсөң биз буну маегибиздин биринчи бөлүгүндө ушул жерден жыйынтыктап туралы, бир чыныган чай чоолуп экинчи бөлүгүнө өтөлү.